анда ыкмалары бар, учур талабындагы. Санариптештирүү бул Ички иштер министрлигинин азыркы учурда жүргүзүп жаткан масштабдуу реформасынын стратегиялык багыты. Санариптик технологияларды киргизүү кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча ишти жакшыртат жана кылмыштарды тезирээк ачып тергөөгө мүмкүндүк берет. Ага ылайык окуу жайда юридика билим берүүнү жана илимди туруктуу өнүктүрүүгө өтүүдө санариптештирүүнүн ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференциясы өттү. Кыргызстанда 2 жыл катары менен санариптештирүүнүн жылы болуп жарыяланган. Андан тышкары Кыргызстанда акыркы жылдары санариптештирүү толук форматта жүрүп жатат. Мына электрондук өкмөт, нотариат системасы, мына кылмыштер козгоо жана тергөө дагы санарип түрүндө болуп атат. Жыйынга Кыргызстандан, Өзбекстандан, Орусия, Америкадагы жогорку окуу жайлардын окумуштуулары кадимки жана онлайн байланыш аркылуу катышты. Электрондук документ жөнүндө сөз кылып атабыз. Электрондук документтин дагы артыкчылыгы ошол бюрократияны азайтат, ал катталат. Башкача айтканда субъективдүү фактор, адам фактору, укук коргоо органы менен жабырлануучу же айыпталуучунун арасындагы өз ара мындай качуу кесилишүүлөрдү жокко чыгарат да. Бул жокко чыгаргандыгы ошол кандайдыр бир басым көрсөтүү, коррупциялык элементтер, эң негизгиси коррупциялык элементтерди жойот. Иш-чарада соттук дискреция жана юридикалык жасалма интеллект, кылмыш процессин жана криминалистиканы окутууда чет элдик сайттарды колдонуу, билим берүүдөгү санариптештирүүнүн бүгүнкү абалы боюнча пленардык отурумдар уюштурулуп, санариптештирүү боюнча суроо жооп болду. Азыркы мезгилдеги юридикалык билим берүүдө, илимдерди туруктуу өнүктүрүүдөгү санариптиктин ролу. Эми үчүн бул санариптиктин ролу бул өзүнчө актуалдуу болуп атат. Себеби дегенде ааламда ошо мезгилинде азыр бардыгы санариптик система өтүп атпайбы? Ошону менен бирге Ош мамлекеттик университетте толук ошол санариптик система өтүп атат. Юридика факультети гуманитардык ракурстагы кесиптик жогорку билимдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Ушул чет элдик эл аралык окумуштуулар менен илимий коллаборацияларды түзүү, кантип түзүү жөнүндө мындай практикалык семиналар өттү.